Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыргызстандыктар. Азыр биз күтүп жаткан коногубуз орус жана немис улутунан интернет айдыңында киргиздерге кыргызча үйрөтүп жаткан карындаштарыбыз менен инилерибиз. Мына ошолорду азыр конок катары чакырдык. Буйруса сиздер менен биргеликте таанышабыз. Бул жакка киребизде. О, соңғы. Келіңіздер. Келіңіздер. Мен атым болор. Сиздики? Толик. Анастасия. Сиздики? Анастасия. Виктория. Дмитрий. Мен сиздерди чакырган максатым интернеттен көрүп атам да сиздерди. Мындай биздин мамлекеттик тил боюнча жакшы иштерди жүргүзүп атасыздар. Анан ошого сүйүнүп, көңүл буруп коеюн деп, Кыргызстандын жараны кыргыз улуту катары сиздерди мындай бир кичине болсо да сый урмат көргөзүп коеюн деп чакырдым. Кээ бирки биздин өзүбүздүн кыргыздар өзүбүздүн тилди билбейт да. Мен айтам да, ар бир улут өзүнүн тилин да билиш керек. Анан ошо жергиликтүү элдин дагы тилин үйрөнүш керек да. Сизди да көрдүм, кызыңызбы, кичинекей кызыңыз менен кызыңызды үйрөтүп атыпсыз. Аябай мына кубанычтамын. Сиз болсо курска чакырып атасыз. Курстарым бар кыргыз тилинен. Көп көрүп атам, ой, келгиле кыргызча үйрөнгүлө деп. Аябай жакшы. Бул жигит бул уже Кыргызстан барды таанып бүттү окшойт, Gelin bala var be. Gelin bala жок mu? İsrail'lerde de var. En başta o tatlı var. Да? Dayıdayız. Мен сен уже үйлөнсө керек тутпайм. Çok. Үйленбексиң. Жакындан бери аябай мына үйү четтеттим мен сиздерди. Анан дагы бир япон кыз бар экен. Ал да кыргызча көп иш-чаралар жүргүзүп атат. Аны таба албадык. Анан сиздерге ошол ырасчылык айтам. Убакыт бөлүп келдиңиздер. Буйруса мындай бир иш-чараларыңар болуп калса чакыргыла, көмөкчү бололу. Анан мен быйыл бир конкурс жарыялайын деп атам. Конкурсубуз мындай Манас таануу дегенчи. Манас таануу ошо жаңы жылга чейин быйыл 31-декабрга чейин Манастын болгонду, болбогонбу деген ортодо талаш тартыш бар да. Кээ биркилер айтат жомок дейт. Кээ биркилер айтат жок болгон дейт да. Эгер болгон болсо, болгон фактыларды кантип келтирет. Ушул тууралуу мен кыргыз эмес, башка улуттардын баардыгын ушу конкурсту Кыргызстан боюнча жарыя коеюн деп атам. Анан ким утуп алган болсо, чоң белек, Кудай мисалы сыр боюнча коем, чоң белек камдайм. Буюрса ошол маселе боюнча сиздер катышсаңыздар болот. Биринчиден рахмат чоң. Бул баарыбыз үчүн чоң жетишкендик деп ойлойм. Анткени баарын эле чакыра бербейт да. Анан мен өзүмдү айтайын, менин максатым жаштардын арасынан тил унуп бараткан, өзүнүн тарыхын унуп бараткандардын арасынан эстетким келет да. Мени карап кайра кой деп биз кыргызбы же кимбиз депчи ошон ойготкум келет да. Сезимдичи кыргыз деген сезимдичи. Анткени кыргыз өзү кичинекей өлкө болуп атса, өзү кичинекей илгери кандай кыргыз эле, илгери жарым дүйнөнү басып турчу эле го. Ошонун баарын эстетип, азыркы жаштар тарыхты окусун. Азыркы жаштар ким экенин билишпейт да, каяка баратканын билишпейт. Анткени мурун ким экенин билишчү эмес да. Мурун ким экенин, мен каяктан келдим, менин түбүм каяктан дегендерди билишпейт да. Анан ошону ойготкум келген максат менен чыгып атам да. Рахмат, чакырганыңыздар үчүн рахмат. Негизи TikTokко
чыккан себебим мындай болчу да. Акыркы күндөрү деген көптөр жазып баштады. Деди орустар, бул жакта жашаган орустар кыргызча сүйлөй алышпайт, анан Россиядан келген орустар сүйлөп атышат, биздикилер болсо бир сөз билбейт депчи. Ошонун баарын угуп туруп, кой мен чыгайын көрсөтөйүн депчи. Башкаларга, башка орустарга үлгү болоюн депчи. Үйрөнүшөт. Ошол биринчи видеом кызымды үйрөтүп аткан видео болчу. Ал болсо эме болуп кетти, атак болуп кетти TikTok'та. Анан элдер болсо мага кат алышып башташты. Анан эфирге чыктым дагы, ал жакта көптөгөн суроолор болчу. Сен кактыксың, Россиядан келип үйрөнүп атасыңбы депчи. Анан кээ бир кыргыздар бар болчу. Сен эмнеге кыргызча сүйлөп атасың? Орусча билбейсиң депчи. Өздөрү болсо кыргыз тилин билишпейт экен. Мен ошол жерден жооп бердим, силер деген өзүңөрдүн тилиңерди унутуп баратасыңар депчи. Мен эки тилде сүйлөп атам. Атайын бул жака чыктым. Сиздер мени көрүп, мындай үйрөнөсүздөр, өзүңөрдүн тилиңерди үйрөнөсүңөр депчи. Анткени деген бул уят, өзүнүн тилин билбесең бул уят. Мен атайым айтып турам да аларгачы. Мен мисалы өзүмдүн тилимди унутпайм, бирок кыргыз тилди аябай жакшы көрөм. Өзүмдүн тилимди, орус тилди, кыргыз тилди бирдей жакшы көрөм. Ошол үчүн ар дайым айтып турам, өзүңөрдүн тилиңерди биринчи орунга койгула, анан орусча сүйлөгүлө деп. Анткени деген азыр кыргыздар деген жалаң орусча сүйлөп атпайбы? Мен негизи таластыкмын. Бул жака келгенде кантип айтсам, көбүнчө кыргызча сүйлөгөм да башында. Анан кыргызча сүйлөсөм эле элим баары карап эле, мырк окшойт деп ошентип айтышты да. Сен айткан айылдан келгенсиң, анан орусча билбейсиң депчи, бул деген шаар, бул жакта деген орусча сүйлөшөт, кыргыздардын баары сен болсо кыргызча сүйлөп атасың, уят эле деп. Мен башында аябай уялгам да. Эмнеге ошентишет, элим баары орусча сүйлөп атат, мен да орусча сүйлөшүм керек окшойт деп. Анан кийин ойлонуп калдым, эмнеге мен уялам? Алар уялсын, өзүлөрүнүн тилин билишпейт деп. Ошол үчүн атайын чыктым TikTok'ко. Кызымды көрсүн деп. Кызым 3 жашта, ошо көптөгөн сөздөрдү билет, өзү сүйлөйт, сурасаң жооп берет кыргызча. Мен ойлонуп атам, эгерде башка орустар, бул жакта жашаган орустар, кыргыз тилин билбеген орустар көрсө, ой сүйлөп атат го деп өздөрү үйрөнүп башташат буну карап депчи. Менин деле колуман келет деп. Ошол үчүн атайын чыктым мен TikTok'ко, көрүшсүн, үйрөнүшсүн. Анан жана кыргыздар унутпасын өзүнүн тилин деп. Ааба. Сизге кандай түрткү болду? Түрткү биринчи айтайын, силерге чакыргандарга чоң рахмат. Келгениме аябай кубанычтамын. Анан мен өзүм кыргыз тилин курс ачып атам. Мен өзүм көрүп атам да, көп өз кыргыздар өз тилин билбейт экен. Ошондуктан бирок биринчи түрктүү болду ошондой. Пандемия убактарда көп балдар мындай кыйналып чыккан кыргыз тилин үй тапшырмаларды мындай жасаганга. Алардын ата-энелери мага чалып, куштар өздөрү мага чалып, мага Виктория эжеке мага жардам бергиле, кыргыз тилин аябай кыйналып атабыз, кыргыз тилинен сабактарды кандай жасайбыз, кандай аткарабыз деген сөздөрдү айтышты да мага. Анан онлайн сабактар болгондо аябай кыйналып чыккан балдар өздөрү эмес, алардын ата-энелери кыйналып чыккан. Анан мен аларга жардам бере баштадым, бирок мен өзүм аларга жардам берсем, алардын жыйынтыгы болбойт экен да. Ошондон жыйынтыгы болбогондуктан мен аларга өзүм жардам бере баштадым. Аларга түшүндүрүп, мисалы үчүн, ушул мындай үй тапшырмаларды кандай аткарат экенсиң. Аларга түшүндүрүп бергенде ошондой эле мындай жыйынтык чыгат. Ошо мен бекер акысыз мындай курстарды ача баштадым, адамдарга жардам бере баштадым. Көптөрдүн мүмкүнчүлүгү жок экен кыргыз тилинин курстарга барган үчүнчү. Анан болсо азыр методика жок экен кыргыз тилинен сабак бергенгечи. Сен курска келсең эле кыргыз тилинен мындай фразаларды жатап алат экенсиң да, бирок фразаларды жатаганга аябай кыйын, мындай татаалда кыйналат экенсиң. Бир сөздүн, мисалы үчүн салама деген сөз. Мен аларга түшүндүрүп берейин. Бир сөз саламат, саламатсыңбы, саламатчылык, саламатсыздарбы, саламатсыңар, бул мындай көп мындай мүчөлөр бар да. Ошонун баарын түшүндүрүп бериш керек экен да. Эгерде сен түшүндүрүп берсең, эгер бир сөздүн бүт мүчөлөрүн түшүндүрүп берсең эле аябай оңой экен эле. Кыргыз тили аябай оңой тил. Мен аябай өзүм кызыгып калгам ушул тилге.
мен өзім көптен бері мындай қызығып, бұл тіл болса логика ile, бұл тіл үшін логика ile керек екен. Логика мындай мындай тамгалардын 4 группасы бар екен да, ошол 4 группаны билсең эле болду, кыргыз тилин бат эле үйрөнүп алып кеткен. Билесиздерби, Манас эпосун эмне үчүн мен жарыя коюп атам? Манас эпосун, Манастын болгон болбогонун же болбосо Манас эпосу тууралуу кызыктуу нерселер жазыңыздар деп атканым мындай. Эгер кимде ким Манас эпосун окуп чыккан болсо, жашоодо күйөөсүн кандай сыйлашты, же болбосо күйөөсү аялын кандай сыйлаганды, же балдарга кандай тарбия бериш керек, кыздарга кандай тарбия бериш керек, дос менен кандай болуш керек, башка улуттар менен кандай достош керек, баардыгы ушул китепте бар да. Мындан карасаңыздар, Манас ошо атабыздын эң ишенген жокер деп коет. Ал кезде жокерчилик заман, көчмөн заман. Алмамбет деген болгон. Алмамбеттин өзүнүн улутту Кытай улутунан болгон. Өзүнүн аты Лили деген болгон. Кийин Алмамбет деп ат коюшкан. Ошондой улуттардан биригип команда түзүлгөн да. Ошон үчүн бекем күчтүү болгон. Жанагы берилген гана адамдар дос боло алат. Ошондуктан достошолу, туугандашалы, келип туруңуздар, менин ишканам ушул жерде. Мен жашоодо бир эле максатым бар. Жашоодо таза адам болуш, чындыкты сүйлөш, анан өзүңдүн мээнетиң менен нан таап жеш. Эгер мен ушул жашоомдо эгер мен таза адам болуп өтүп кетсем, менин балдарым үчүн эң чоң жасаган ишим болот. Анан мен бардыгын ошону чакырам, өзү дайыма эле мындай таза болуп.